Канашай азыр эле Камчы байке Сарбаев момду шишкектин маринадын жасап кетпедиби? Эми ошол бышкан аштын, даяр аштын бир гана ошол казандан чыккандан кийинки тагдыры аябай мени кызыктырат. Кийинки тагдыры дегенде аны тарелкага, идиштерге туура жайгаштыруу. Тамактануу маданияты тууралуу. Ооба. Идиштерди ордорду менен коюу бул өзүнчө дагы бир маданият жана медитация деп коет экен. Анткени мына ушул Кытай элинде гана бул азыркы күнгө чейин колдонулуп келет. Мисалы Кытай эли тамактанууга абдан көп көңүл бурат экен. Мисалы алар столдун үстүндө жаңылышпасам 1 сааттан 2 саатка чейин жөн гана чайлашып, чай ичип отурушат экен. Бирок кытайлардын тамак жегени мага эки жакпайт да. Кытайлар тамак жеп бүткөндөн кийин бир мындай кичинекей бир согуш болуп бүткөндөн кийинкидей калтырып кетишет. Эми ал өзүнчө маданият. Айтайын дегеним сервировкага. Себеби жакшы тамакты жакшы сунуп табетти ача билүү бул чыныгы рестораторлордун жана ресторан кызматкерлеринин иши. Эмесе конокто бизде Атамбаев Даниэль. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Эң сонун. Рахмат. Жакшы. Бүгүн бизге столду кантип даярдоонун ыкмасын көрсөтүп берет деген ишеничте чакырдык сизди. Албетте. Азыр бизге кайсы түрүн көрсөтүп бересиз жана бул кайсы учурга ылайыкталган? Сервировканын кандай түрлөрү дүйнөдө кенен жайылган, ал түрлөрдүн ичинен Кыргызстанда кандай сервировка түрлөрү колдонулат? Биз барып жеп жүргөн, мисалы, тамактанып жүргөн ресторандарда. Негизи акыркы жылдары Кыргызстанда ушул ресторан индустрия аябай өнүгүүдө. Аны менен кошо эле ресторанын ичиндеги ушул тамак жөө менталитети да өсүүдө десек жаңылышпайбыз. Сервировканы алдында отуруп, аны туура пайдалануу да бул өзүнчө бир талант болуп саналат. Аны бул Европада, Америкада аны үйрөткөн атайын адистер бар. Сервировканын түрлөрү дагы абдан көп. Эң эле жөнөкөй 3 түрүн айта кетсем, бул француздук, орустардын жана англис сервировкасы деп 3кө бөлүнөт. Бизде азыр Кыргызстанда колдонуп жүргөн сервировка бул француз сервировкасына жакын десек болот. Анткени француз сервировкасы бул коноктор келгиче эле ошол тамактар даярдалып, анан ошол столдун үстүндө турган тамактарды жегенге ылайыкташтырылып, атайын приборлор жана идиш аяктар ошого жараша коюлат. Бул азыр бизде бүт Кыргызстандагы 70-60% ресторандардын сервировкасы ошо. Келиңиз биз көрсөтүп баштасак, кантип биз кооздойбуз, мисалы сервировка, туура сервировка үчүн биринчиси алдында салынып турган дасторкону дагы эң башкы ролду ойнойт. Анткени дасторкон ак, таза жана кири жок, түз салынып турган дасторкон болуш керек. Андан кийин тарелканын жайгашуусу отурган адамдын столдун четинен 3 сантиметр аралыкта турушу керек. Анткени ошол жеп отурган адамга ошондой эң ыңгайлуу болуп саналат. Эми булардын бычак, вилкалардын жайгашуусу биринчи чай кашык деп коебуз. Чай кашык коюлушу керек. Чоң кашыктан. Бул биринчи тамак үчүн сөзсүз түрдө чоң кашык коюлушу керек. Бул жакта 2 вилканы жайгаштырабыз. Бир вилка ысык тамак үчүн. Эгерде ысык эт же ушул вилка менен жей турган тамактар болсо, ошол үчүн. Ал эми бирөөсү салаттар үчүн албетте. Ал эми бычактын түрлөрү көп негизи. Бычак бул жерге дагы коюлса болот. Эгерде салат үчүн болушта, биз бүгүн бул жерге гана коюп турабыз. Бул салат үчүн деп санайбыз. Эгерде келген конок мисалы балык буйрутма кылса, анда балык үчүн атайын официант ошого жараша бычак алып келип берет. Бул жака биз кичинекей кашык менен вилканы коебуз. Кичинекей кашык бул атайын торт үчүн, эгерде конок торт заказ берсе. Ал эми бул десерт үчүн, акыркы десерт үчүн. Да бир вилка же бул жерге бычак койсок болот. Бул атайын кошумча мүмкүн май келип калат, мүмкүн да бир башка сактуу нерселер келип калат. Ал эми биз чашка деп атап алайлы. Чашканы биз атайын эгерде конок ошондой чайды кааласа же дагы бир нерсени кааласа, чашканы атайын алып келип коет. Бул дагы бизге жардамчы. Идиш деп атасак болот. Ал эми
бокал негизи эле сервировкада ар бир нерсенин өзүнчө түзүүсү жана өзүнчө сервировканын түрлөрү бар. Мисалы, бокалды да туура коюунун түрлөрү бар. Бокал деген суу ичүү үчүн, сок ичүү үчүн бир эле бокал келсе болот. Эми андан сырткары фужер, флюте, дагы ингалятор, рюмка деген нерселер ал атайын коноктун буйрутмасында, эгерде ал вино кааласа, атайын виник келет. Биз бүгүн халал сервировка деп атайлы мунубузду. Биз жөн гана суу куйганга бокал алып келдик. Бул азыр Кыргызстанда колдонуп жүргөн стандарттык сервировка деп аталат. Негизи көп ресторандар мындай колдонбойт, бирок биз эгерде сиздер 5 жылдыздуу же 4 жылдыздуу ресторанга барып калсаңыздар, дал ушундай ушуга окшош сервировка туш болот. Ошондо бир адамга 8 кашык керектелет экен. 2 тарелка. Мисалы, бул жакта бир тарелка чоңураак, бири кичине. Эмне үчүн ушу 2 тарелка? Туура көпчүлүктөр ушул суроону берет болуш керек. Эмне үчүн? Экөөнүн бирөөсүн тандай албай жаман кыйналам да мен, мисалы жеке кайсынысы менен эмнени жейм деп. Эң туура. Бул негизи 3-чү тарелканы да кошуп койсок болот бул жерге, же 3-чү суп үчүн, же дагы бир нерсе үчүн. Бизде 2 тарелка болгон үчүн 1-чи тарелка бул атайын салат үчүн. Мисалы, адам конок келгенде дароо эле тамак, ысык тамак ичкенге киришпейт. Ал биринчи салат жейт, жана дагы башка закускалар жеш үчүн биринчи кичинекей тарелка болсо алат. Ал тарелканы эгерде жеп бүтсөңүз, салатты жеп бүткөндөн кийин атайын официантты чакырып, бул нерсени алып койсоңуз болот деп, бул жака келген тамакты, экинчи тамакты же дагы бир ысык тамакты бул жака жесеңиздер болот. Ошондой эле ал ар бир ресторандын менталитетине жараша болот. Мүмкүн бул жерге биринчи тамак үчүн атайын чоң бир чоң чыны деп атайлы, чоң чыны коюп коюшу мүмкүн. Суюк тамак үчүн. Суюк тамак үчүн. Ал ошон ресторан, ар ресторанга байланыштуу. Бизде мына ушул сервировканы туура колдоно билип, туура пайдаланган кардарлардын саны көп же Барбы деги? Жеке мен алсам, мага бир эле чоң кашык жетет да мага. Чын айтам, муну ысыгына, суугуна дагы туура жана бул нерсени тоткуда колдонуп коем. Бул сервировканы туура пайдалануунун маанилүүлүгү. Жана эле мен айтып кеткендей, бул сервировканы туура колдонуу дагы бул атайын талант болуп саналат. Мисалы, бизде эми сервировкага атайын ресторандын кызматкерлери берет. Конок келгенде эле анын ушул идиштерди колдонушу, бычак менен кайсы кол менен бычак менен жеп атат, кайсы колуна вилканы карматат, ошонусунан эле анын деңгээли жана менталитети билинет десек болот. Мүмкүн ресторанга биринчи келген адам болуп, мүмкүн муну эмне кылам, муну алып эле салып буга салат жейм дегенде эле эме коноктор болот. Аларга официант өзү түшүндүрүп берет. Ал нерсенин эч кандай уяты жок. Ал эми Кыргызстанды айта турган болсок, Кыргызстанда деле көп эле, аз эмес. Бирок Европадагыдай, Америкадагыдай көп деп ойлойм, анткени ал жакта 2 ресторандын бири эле дал ушундай сервировка менен колдонот жана тамактардын деңгээли да ошондой деп. Бирок биз ошого баратабыз. Биз ошого баратабыз. Оң колдо бычак, сол колдо вилка. Европада ошондой, ал эми мусулмандар сол колдо бычак, оң колдо вилка. Маданиятка Мистер жараша болот. Нурбаев деппи? What do you want? деп. Мен мынтип отурам да, мен мусулман. Даниэль мырза, сонун нерсени көрсөтүп бердиңиз. Жакшы мастер-класс болду бизге. Биздин кожойкелер үчүн дагы абдан сонун мастер-класс болду болуш керек, анткени кооз идиш аяктарга деги эле дасторкондун үстүн кооз кылып дайындоо бул адам баласына албетте жөн гана маанайын гана көтөрбөстөн анын ишине болгон, жашоого болгон кызыгуусун дагы арттырат экен. Албетте. Биз силерге маданияттуу кардарларды каалайлы. Анан эң негизгиси ушу сиз туура ойду бөлүшөтүңүз. Мындай нерсени билбөө уят эмес болгону, үйрөнбөй коюу дагы да уятыраак. Ошондуктан дүйнөдө кабыл алынган этика нормаларын ашкынада дагы чогуу бирге колдоно билсек. Бүгүн Даниэль Атамбаев, ресторан кызматкери, бизге столду кантип сервировка жасоонун ыкмаларын көрсөтүп өттү. Бир аздан соң көрүшөбүз.